Эми санда бар, катарда жок студенттер окуусун уланта албайт. Атайын кызматтын текшерүүсүнөн кийин Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынан миңдеген студенттер чыгарылганы маалым. Учурда дагы текшерүү иштери уланууда. Буга чейин Ош шаарындагы окуу жайлардан 13 миңден ашуун студент окуусунан кол жууса, бул сан Жалал Абадта 2 миңден ашты. Учурда мыйзам бузууга шектүүлөр териштирилүүдө. Азыр мен дал ушул сөз болуп жаткан университеттин жетекчилерине маалымат алууга келдим. Алдыда толугураак сөз болот. Текшерүүнүн жыйынтыгында Жалал Абад мамлекеттик университетинен 1142 студент чыгарылган. Бул маалыматты окуу жайдын ректору да тастыктап, окуудан айдалгандардын көпчүлүгү сыртта жүргөндөр экенин жана мамлекеттин саясатын колдоорун билдирди. Бул саясатты сөзсүз түрдө колдойбуз. Биздин университетте өзү принцибибиз ошо келген баланы гана окутабыз деп аракет кылабыз. Биз күндүзгү бөлүмүндө негизинен балдардын баары келет. Сырттан окуган балдар ушул чет мамлекетке чыгып кетип калып атышат да, ошол маселелери. А так биз сөзсүз түрдө колдойбуз. Бизге ар бир студент ушул жерде болуп окуп бүткөнү биз үчүн керектүү нерсе, бул мыйзам ченемдүү нерсе деп эсептейбиз да. Азыр мына акыркы кездерде өкмөт тарабынан, министрлик тарабынан жумуш орунда окутуу деген пайда болду. Мисалы азыр эми Россияга кетпестен туруп эле ушул жерде өз кесиби боюнча ошол ишканаларга барып окуп, теоретикалык алган билимдерин жумушу ишканада иштеп көрсөтүп болот да. Андан сырткары мынакей жогорку курстун студенттерине иштөөгө уруксат берилип атат, иштеп окуп алганга. Бул деген уже чет мамлекетке барбай туруп эле өзүбүздүн мекеме ишканаларда мугалимдер мектепке, инженерлер ошо өзүнүн кесиби боюнча тиешелүү ишканаларга барып иштеген болсо жакшы болот да. Бул негизинен студенттер көпчүлүгү сырттан окуган студенттер, арасында анча-мынча күндүзгүлөр да бар. Анан эми канчалык тартипке салсак да, чакырсак да кээ бир студенттер келбей койду. Чет мамлекетте жүрүп окуп калгандар болуп атат. Мынакей ошондуктан УКМКнын кызматкерлери келип текшерип өз көздөрү менен көрсөтүп, что кээ бирлеринин ошо чет мамлекетте жүргөнү боюнча тастыкталып, алардын баардыгы окуу жайдан чыгарылды. Өлкө аймагынан сыртта жүргөн студенттерди жасалма негизде окутуу фактысы Токтом Маматов атындагы Эл аралык университетинде да аныкталды. Бул окуу жайдан 895 студент айдалган. Тарбия иштери боюнча проректору Анвар Жолдошбаев бул көрүнүш 20 жылдан бери кайталанып келе жатканын, мындан ары толук мыйзам чегинде иш алып барыларын айтып, эми талаптар күчөй турганын кошумчалоодо. Эми ачыгын айтайын, күнөөнү мойнубузга алабыз, бирок бул жалпы республика боюнча жаман көрүнүш болуп калган көп жылдан беричи. Ар жагы бир жагы алганда бир кеминде бир 20-25 жыл ошондой болуп келаткан республика боюнча. Ошон үчүн жанагы улуттук университеттен баштап Баткендеги университетке чейин ушул көрүнүштөр болуп атат. Азбы, көппү? Эми жалпыбыз мойнубузга алабыз билим берүү тармагында. Эми бул жалпысынан мен туура эле деп эсептейм, анткени баягы мамлекеттик саясат жүрүп атканда жанагы сырттан окууну да кыскартып атат. Жалпыстан окууга болгон жоопкерчиликти көтөрүү маселеси чоң мааниге ээ болуп атат. Анан биз дагы болгон ошол өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү, талаптарыбызды күчөтөбүз. Жалпысынан мамлекеттик саясат ошол билим берүү, кесиптик жогорку билим берүү тармагында саясат туура деп эсептейм. Бизге дагы чоң жоопкерчилик жүктөлүп атат. Бүт мыйзам чегиндеги талаптардын баарын сурайбыз, тартипти күчөтөбүз. Ошондой эле Жалал Абадтагы Заманбап Эл аралык университетинен 400дөн ашык студент, Борбор Азия Эл аралык медициналык университетинен дагы 60ка жакын студент окуусунан чыгарылган. Университеттер толук кандуу жаңыланууга муктаж. УКМКнын жасап жаткан иштери чоң бир реформага жол ачарын эксперттер белгилешүүдө. Бул көрүнүш сандан сапатка өтүп жатканынын белгиси катары сыпатталып, мындан ары дагы Камчыбек Ташиев көз салып туруусу керектиги айтылууда. УКМКнын кылып жаткан иштери бул чоң бир реформага жол ачат деп эсептейм. Азыр мына эки министрлик, билим берүү министрлиги эки жождор жана мектептер деп экиге бөлүндү. Бул нерсеге дагы урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич дагы өзүнүн жана ошондой эле президенти Садыр Жапаров өздөрүнүн олуттуу багыттарын берип, ошол жакка өздөрү кийлигишпесе, бул жакта деле толук кандуу реформа болот дегенде мен баягы көзүм жетпейт да. Ошо байланыштуу
Камчыбек Кыдыршаевич ушул нерсеге көңүл бөлө турган болсо, бул жактан да бир чоң ийгилик жаралат деп эсептейм. Анткени бүгүнкү күндө билим берүү жаатында эмгектенген кызматкерлер болобу, жана ошондой эле окумуштуулар болобу, көпчүлүгү жоопкерчиликсиз мамиле кылышат да. Ошо байланыштуу бул нерсеге дыкаттык түрдө мамиле кылышыбыз керек жана стратегиялык багытта 50, 60, 100 жылга алдыга окуу багытындагы пландарды коюшубуз керек. Анан албетте студенттер бүгүнкү күндө окууга келип жөн эле окуп гана кетпестен аларга биз деген практикалык скиллдерди үйрөтүшүбүз керек, жөндөмдөрдү. Ошо практикалык жактан студенттер өнүгө турган болсо, бул дагы бир келечекте күчтүү кадрларды алып келет да. Бейле кетсек, жыл башында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку окуу жайлардын жетекчилери менен жолугуп, алар менен билим берүү тармагындагы коррупция көйгөйүн талкуулап, биргелешип күрөшүүгө чакырган жана терс көрүнүштөргө жол бербөө боюнча катуу айткан. Вот только пришла к вам очередь. Имейте в виду. Я открыто говорю вам. Пришла в очередь сфера образования. Теперь мы будем досконально заниматься с каждым университетом. Асель Сыдыкова, Шайыр Зайырбек уулу, Регион телеканалы, Жалал Абад.